үй бүлө деген бул белешендик кылуунун майданы. Белешендик кылуунун майданы. Сенин акың, менин акым деп акыны өзүнүн укуктарына талашып, согуша турган майдан эмес. Ошондуктан өзгөчө бир балалуу, эки балалуу болуп калгандан кийин көпчүлүк үй бүлөлөр өзүнүн акысыны, менин укугум эле, менин пайдам сага көбүрөөк тийди, сенин пайдаң мага аз тийди деген маселелер өзгөчө козголуп, натыйжасында үй бүлөлөр ажырашып, орто жолдо балдар жетим болуп калып жатат, урматтуу бир туугандар. Ошондуктан эң негизги нерселерди айтып кетейин, урматтуу туугандар. Ушул кечээки келген окуя боюнча, бүгүнкү окуя боюнча дагы сиздерге айтайын. Мага эки адам келди, ушул окуя боюнча өздөрү ушул абалда өтө оор абалда экен. Мага өздөрү келгендер. Анан TikToктон, бул жактан кайрылып, абалдарын айтып, телефондо сүйлөшүп, WhatsAppта сүйлөшкөндөрдүн абалдарын уксам, өзгөчө бир нерсени байкадым. Ошол урушуп жаткан көпчүлүк урушуп жаткан, келишпей тополоң болуп жаткан үй бүлөлөрдү карасам, алардын үйүндө жашоого, бактылуу жашаганга, жакшы жашаганга дээрлик баардык шарттар бар экен. Негизгиси алардын ден соолугу, экөөнүн ортосундагы бала, бүгүнкү күндө эң кыйын болуп жаткан үй маселеси, ата энеси, өздөрү, балдары дагы оорукчан эмес, алардын акча жагында дагы маселелери чечилген, ар дайым туруктуу кирешелери бар. Ушундай жашаганга, жакшы жашаганга баардык мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок келишпестик өтө көп, наразычылык көп. Сен мени бакпадың, сен мага көңүл бурбадың, сен мага ушундай жакшы шарт түзүп бербедиң деген нерселер менен. Бул биринчи жагынан. Экинчи жагынан, эртең менен кечке күйөөсү жумушта жүрсө, иште жүрсө, ошол күйөө үйдү камсыздап, багып, бала бакчасын, үйдү куруп, мал чарбачылыктарды кылып, тиричилик кылып, Майдана базарга барып, Ош базарга, Дордойго барып, тиричилик кылып, ушундай кыйынчылыктардан өтүп, мен жакшы иш кылып жатамын деп ойлосо, таксоват кылгандар бар, маршрутка айдагандар бар. Үйүндө кеч үйүнө келсе, ушундай сөз угуп жатат: сен мага көңүл бурбадың, сен мага мен ойлогондой болбой калдың сен деп уруш талаш чыгарып жатат. Ошол эле убакта, урматтуу бир туугандар, дагы биздин кээ бирки туугандарыбыз бар. Алардын шарттары азыркындай биз айткандай эмес. Алардын кээ биркилердин үйү жок, квартирада турат, кээ биркилерде ден соолук жок, кээ биркилерде баласында ден соолук жок, кээ биркилердин баласы жок. Ушундай кемчиликтер, ушундай Алла Тааланын сыноолору болуп турган болсо дагы уруш талаш жок. Бактылуу, алдыга умтулуп, балдарды кантип тарбиялайбыз, элибизге, жерибизге, динибизге кантип кызмат кылабыз деген жакшы ойлор менен алдыга кадам таштаганын көрөсүз. Ал эми биринчи айткан биздин туугандарыбыз, жашоонун бардык шарттары бар, бардыгы ыңгайлуу, комфорт. Бирок ошол комфорт дагы адамдарга дискомфорт жаратып, ыңгайсыздык жаратып, уруш тополоң, кыздын кайненеси чалып, менин кызымын сен көңүл бурбадың, сен бакпадың деп уруш тополоң болуп жаткандарын угуп кайгырасың. Мага келген биздин агаларыбыз, инилерибиз мен менен сүйлөшүп кетти. Жанагы балдар ыйлап жатат да. Баягы мен аялым эле, кызым эле деп ыйлап жатат. Анан мен сурадым: сиз балаңызга, кызыңызга ушундай ыйлап жатыпсыз, бардыңызбы, жарашканга аракет кылдыңызбы, эмне болду десем, бир нече жолу бардым дейт. 4 айдын ичинде 7-8 жолу бардыптыр. Чоң адамдарды ортого салыптыр. Ата энесин жөнөтүптүр, өзү барыптыр. Анан мен сурадым: эмне болду, кандай абал болду? Сиз урдуңузбу, урасызбы дедим. Бакпайсызбы, үйүңүз жокпу, алкачсызбы, наркомансызбы, уурусузбу, кандай абалдасыз деп ошол өзүнүн шарттарын сурасам, андай шарт жок. Өзү намаз окуп келиптир, даватка чыгып келиптир, мурун өзү органда иштеген адам экен, апасы бар экен, апасы дагы бирге жашабайт экен, апасы оорукчан экен, апасы бөлөк жашайт экен. Өздөрүнүн отдельный үйү бар экен, бир баласы бар экен. Ушундай жерден бир аз эле апама төшөк салып берип кой деген сөздөн келип чыгып, кеткен бойдон келбей ушундай проблема болуп жатыптыр. Элестетип койсоңуз,
үйгө төшөк салып, апама төшөк салып бер деген сөздөн уруш тополоң чыккан, аны урган дагы эмес, шашына дагы жулган эмес. Барып ошол бойдон келбей, аркасынан жалдыратып жүрөт. Эми жанагы кызым эле, балам эле деп ыйлап жатканын көрсөң, жүрөгүң ооруйт. Урматтуу эже карындаштар, жашоо бул оюнчук эмес. Бүгүн балким сиздин кудуретиңиз бар, күчүңүз бар, балким сулуулугуңуз бар. Баланы алып кетип калып орто жолдон, же күйөөңүздү ошол бойдон таштап койбостон, утуру кыздын сүрөтүн жөнөтүп, сен карабайсың, сага кыз керек эмес, бала керек эмес деп, анын дагы жүрөгүн сыкпастан, эгерде чындап жашай турган оюңуз болгон болсо, жашооңуздун бардык шарттары болгон болсо, үйгө келиңиз. Ошол даяр үйгө келип жашаңыз. Ичкиликке берилип кетиптир. Эртең өлүп калса ким жооп берет? Эртеге астын алса ким жооп берет? Ичкиликке берилип кетти, уурулукка берилип кеткен болсо эмне болот? Жанагы жаман баңгизатка берилип кеткен болсо ким жооп берет? Эгерде бир урган болсо, жашоого мүмкүнчүлүк жок болгон болсо, ушундай жашоого ыңгайсыз болгон болсо, айтсаңыздар болот. Андай нерселердин эч кимиси жок. Эң жөнөкөй болбогон нерсе үчүн сен мага киришесиң, идиш аякка киришесиң. Ушул себептен дагы адам ажырашат. Адамдарды көрүп атасыздар го, адамдар кандай коркунучтуу адамдар бар. Адам өлтүргөндөрү бар, уурлук кылгандары бар, наркомандары бар, алкачтары бар, ушундай жаман адамдар бар. Кээ биркилерди карасаң, ошолорду дагы оңдоп кеткенге аракет кылып, балдары менен атасы эле үй бүлөнү бузбашым керек деп, ошол үй бүлөнү, балдарды чачыранды кылбастан сактап, алдыга алып, бардыгын жолго салып баратканды көрөсүң да. Анан кээ бир үй бүлөлөрдү көрсөң, ушунда жүрөгүң ооруйт. Эч кандай себепсиз болбогон нерсе үчүн үй бүлөнү бузушат. Ошондуктан айтарым, урматтуу бир туугандар, өзгөчө эже карындаштар, үй бүлөңүздү буздуңуз, кетип калдыңыз. Азыркындай эми себептүү болгон болсо макул. Себептүү болуп, ушундай жашоого ыңгайсыз болуп жаткан болсо макул. Аны айткан жокпуз биз. Эң жөнөкөй эле бир эки ооз сөз үчүн, анча-мынча келишпей калгандыгы үчүн эле кетип калып, ушундай орто жолдо болгон кимге пайда, кимге зыян? Же күйөөңүздөн талак алып кеткен жоксуз, же күйөөңүздү тынч койгон жоксуз, же өзүңүз ошол жака барып биз жерге батып кетип жакшы жашап кеткен жоксуз. Эжесинин үйүндө жашап атат экен азыр. Бүгүнкү күндө барып, эжесинин үйүндө ал дагы төрөптүр, бул дагы баласы менен ушундай кыйынчылыкта жашап жатат экен. Кимге ыңгайлуу эми? Бирөөнүн үйүнө барып алдың. Туура эми сиздин бир тууганыңыз 1 күн, 2 күн, 3 күн багат, 4 күн багат, 1 жума, 10 күн, 1 ай, өмүр бою эле сизди аркасынан жетелеп багып жүрө бербейт. Эртеге өзүнөн болбосо дагы башка бирөөдөн, кошунадан, адан будан сөз угасыз, анан орто жолдо эле өзүңүз ыңгайсыз болуп каласыз. Кимге пайда, кимге зыян? Болбогон нерсе үчүн баланы жетим кылдыңыз. Болбогон нерсе үчүн өзүңүз күйөөсүз калдыңыз. Жашы дагы өзү орто жаштуу эле 40ка чыгып калган экен. Ошондуктан, урматтуу бир туугандар, жашоону кыйынчылыктарга айландырып, жашоону оорлоштуруштун эч кандай кажети жок. Анча-мынча сөз, анча-мынча мамиле, анча-мынча кыймыл аракет, ар бир адамда бул кемчилик, бул катачылык бар да. Өзүңүздүн ата энеңиз да бар, бир тууганыңыз да бар, балаңыз да бар. Ар бирибизде кемчилик бар. Эми ошол ар бир кемчиликти үчүн сен мага жооп беришиң керек деп, ар бир кемчиликке жооп кайтарып, уруш, согуш, тополоң болгон болсо, эч ким менен жашабашыбыз керек. Ата энең менен дагы жашабашың керек, бир тууганың менен дагы жашабашың керек, коло кошунаң менен дагы, күйөөң менен дагы, аялың менен дагы эч ким менен ынтымакта жашай албайсың. Жумушта кайсы жерде иштебе, кандай бир проблема бар, кайсы бирөө менен келишпестик бар, кээ бир адамдар жакшы түшүнбөйт, кээ бир адамдар жакшы кабыл албайт. Ар бири менен согуша берген болсоң, кайсы жерге барып жашайсың? Бул аламдан чыгып кетиш керек болот ал үчүн. Ошондуктан, урматтуу бир туугандар, үйдөгү майда чүйдө нерсе үчүн болбогон себептерден үй бүлөнү бузуп, орто жолдо балдарды жетим кылбайлык.